Кийинки ассаламу алейкум устаз, Аллах сизден разы болсун. Биринчи суроо. Туугандар биригип чоң атабызга, 7-чи атабызга күмбөз тургузалы деп жатышат. Ошого көзөрөз. Жок, күмбөз тургузуп кыйнап кереги жок. Күмбөзгө эмне деген акча кетет? Кайтыш болуп кеткен адамга ошончо мына сабакты ысырапкорчулукты айтып атабыз. Ысырапкорчулук кылып күмбөз тургузгандан көрө тирүү жетим жесирлерди бириктирип ошолорго кепе тургузуп бериш керек. Жок дегенде. Ошолорго үй тургузуп бериш керек. Жок эмеспи? Бар. Мына Россиядан суроо келди. Сиз ойлоп атасыз, ошентип жашаган адамдар барбы кепеге муктаж деп? Бар бүгүн дагы. Россиядагы жана суроодо айтып атат, күйөөм наркоман болуп кеткенден улам дейт. Канча адамдар улам бир жерден бир жерди которуп, элге батпай калдык, чыга албай калдык, эң жаман дейт. Эртең менен тургандагы эне катары бир оюм 4 балам менен, эртең мененки бир нан кечке жетсе болду деген арманым менен жашаймын дейт. Сиз нанды ыргытып атасыз тойдон башкадан. А бир адам бир нанга зар болуп бүгүнкү күндө жашап атат. Ошон үчүн күмбөз тургузуу туура эмес, күнөө болот. Ханафи китептерде ачык келген. Бир сылканы айтайын, ихтияр китебинде айтат, "Ва юкрахул бинау бил жис вал ажур" дейт. Ак таш колдонуп, же күйгүзүлгөн кыш колдонуп, кирпич, ошого окшогон нерселерди колдош макрух тахрими, арамга жакын дейт. А жанагы үй боло турган болсо, бул ысырапкорчулук болот. Анткени ал азыр күмбөзгө муктаж эмес ал. Күмбөз эмне кылып берет ага? Үстүн оор кылат, күмбөз эмне коргоп калабы? Ал азыр амалга гана муктаж. Ошого кете турган нерсени ушул айылдагы жетим жесирге коротуңуз. Жетпесе, мага айтыңыз, мен студент болсом да жардам берем буюрса. Мына сизге айтыңыз ошону. Күмбөз тургузуп кереги жок. Жөн эле ал таш адам кайтыш болгондо жана белгилеп коет экен баягы. Куран окуганды белгилеп. Ошого ташка жазылабы жокпу? Анда талаш тартышпыр адамдар. Сиз күмбөздү айтып атасыз.